Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрөрмандар жана менин программасынын туруктуу көрүүчүлөрү. Мен азыр Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Жаңарык деген айылына кетип баратам. Ошол жерден бир энени сүйүндүргөнү, кубандырганы ниет болуп баратабыз. Андыктан акмалап туруңуздар. Белгилеп кетүүчү жагдай Бокоева Урпаша Жаңарыктагы Куттуу эненин кызы Москвадан атайын буйрутма берди. Мен ошол буйрутманы аткарганы баратам. Ошол 10 май эненин туулган күнү экен. Ошол туулган күнүн урматына менин программасынын белек бешкектерин көтөрүп жолдо баратам. Москвада аялыңыз бар беле? Аты ким эле эжен? Гүлнура. Гүлнура деген эже. Не таптасың эже? Ооба, бул сюрприз, энеге сюрприз уюштуруп атты эле эжечи. Бир айдан бери суранып, ошо сюрпризди бүгүн жеткирип берип коебуз деп. Бул YouTube'дагы менин программасы. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Бөкөева Урпаша эненин канча жашка чыгып калды? 80 жаштагы энени мынакей. Сиз кимиси болосуз? Баласы да. Баласы болосуз. Кичинесиби же? Орто. Ортончусубу? Жакшы. Атыңыз ким? Жыргал. Жыргал ака. Мына ушул бүгүн туулган күнү эле энен. Бүгүн туулган күнү да. Бүгүн туулган күнүнүн урматына ушул келинчегиңиз атайын, Россияда иштеп жүргөн келинчегиңиз атайын энеми, апамы деп ушундай. Кайын энесине? Мен ападай көрөм деп. Ападай көрөт дейм, апа дейт да бардык эле турабы? Менин кайненем эмес, менин апам деп ниет кылган экен да. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Тынчсыздарбы? Төрөм апам. Кандайсыз сени? Урпаш эне кандайсыз, жакшысызбы? Мен бир журналист балаңыз да. Нурмамет? Журналист. Сизди бир бүгүн туулган күнүңүз турбайбы эне, 80 жашка толдуңузбу? Ооба. Гүлнара деген Россияда келиниңиз бар беле? Гүлнура. Гүлнура. Мына. Ошо Гүлнура деген келиниңиз мондай жакшынакай гүлдү кармап, гүлдү берип, анан жоолук берди, анан мына торт берди, мынакей. Ушул шириндиктерди мен ос тийип коесуз. Мына тортуңуз мына столдун үстүнө коюп койдум мен, Ке. Ката берейин сенин көтөрүп келгениңе. Yine bere veriniz patağınız. Ömrün uzun olsun. Peygamber baydövletin versin. Allah Teala koldosun, jölösün, iştegen işiңер ийгиликтүү olsun. Tapkanыңар berekesin versin. Allah Teala jolуңарды açık kılsın. Daim ne tilesеңер maksatыңар жетип жатат. Bala чакаңар менен тынч болгула. Балдарыңар эс акылдуу болсун, силерге күйүмдүү болсун. Кудайым берген балдардын дөвлөттүн кошо берсин, ырыскылуу болсун балдарыңар. Тең кыла алганыңар менен тынч болгула. Не тилесең максатыңа жет. Амин. Эми эне, Урпаш эне, өзүңүз жаш кезде эмне жумуштарды кылгансыздар? Ушул өзүңүз тууралуу бир айтып берсеңиз, ушул бир. Мен санча эле болгом. Kança yıl sançı olup işlediniz? 30 yıl. 30 yıl sançı olup işlediniz mi? Kolkhoz savkozda, Ооба. Ошол санчылык мезгилде бир жакшы күндөр болсо, ошол өзүңүздүн мына абышкаңыз тууралуу
Kança balалы bolduңуздар, kança nебере, kança чебере көрдүңүздөр, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Эне? Özüme köptün kıldı katarı eme meniki emes köptükü 10 balam var. 3 oğul 7 kız. Şu Kudaya şükür hem şular. Kança nебереңиз бар, эне? Ne bileyim 30. Ben aşık olduk şey. Çeviremem bile 30'a yakında kaldı. Жакшы. Чалыңыз экөөңүздөрдүн өткөн жакшы күндөрүңүздөрдөн ушу балдарды 10 баланы тарбиялаганда бир кандай бир кыйынчылыктарга туушар болдуңуздар? Сиздердин заманыңыздар кандай эле, азыркы заман кандай эле? Жақсы эле биздин заман. Bir şu turmuş kurgandan tartып элек bir köçөгө чыгып күкүрт алып келбейт элек. Не дегенде Апталапка бар эле. Апталапка деген bir магазин баары жок, тузууга чейин алып келип берет эле. Ондо ошо мал чарбаны жакшы неме кылышат эле да. Жакшы тейлейт эле. Ошо Апталапка алып келет эле, баары жоктун бардыгы. Коммунизм убагы болгон, коммунизм убагы болгон. Анан биз bir күкүрт издеп же bir tuz izdep köçөгө немеге магазинге чыкпайт элек да. Апталапка баарын өзү алып келип берет эле. Эшиктин астында токтоп алып эле ошол жерде соода кылат элек. Баары эмне керектүү болсо баарын алып келет эле, унга чейин. Чай, un баардыгын алып келет, туз, күкүрткө чейин алып келет эле да. Ошо эшикке келип эле Апталапканы ачып туруп эле баарын алат элек керектүүлөрдү. Ар аптада келип турат эле. Биз ишке барбайт элек. Эне, мына ошол мезгилде сиз дагы келин болгонсуз да, бирөөнү, туурабы эне? Ана азыр сиздин келиниңиз сизге сый көрсөтүп атат да, демек сиз дагы убагында кайненеңизге өтө сый көрсөткөн окшойсуз, эне? Ооба, кайненени жакшы сыйлайт элем мен. Келиниңиз Гүлнура тууралуу айтып бериңизчи. Кандай келин? Кызыңызбы же келиниңизби? Баары эле жакшы, Кудайга шүгүр. Кызы болуп калды эми. Мени. Кызы болуп калды. Мынакей, эне мына жерге чоң мындай жүрөккө окшогон кызыл гүлдөр менен колуңузда кармап турган гүлдү жиберди да сизгечи, келиниңиз. Ушунун бетинде менин кайненем деттирбей, менин апам деп чоң кылып жазып койгонбуз. Рахмат. Мына ушул мен Гүлнура келиниңиз мен апам болуп калган. Апа ордуна апам болуп калган. Мен кайнене дебеймин. Мен апам болот деп ушундай сөздөрдү айтты да. Рахмат. Ошо Гүлнура келиниңиз тууралуу айта бериңиз, эне? Не тилесе максатына жете берсин келиним. Улунан урмат көрсүн, кызынан кызмат көрсүн. Мага кандай жакшылыктарды кааласа, өзүнө да ошондой жакшылыктар башына келе берсин. Азыр эми ушу Гүлнура келиниңиз сиз менен сүйлөшөм деп атат. Bir çalıp baylaştırıp ko'sip menен sözsüz baylaştırdılar. Gülnura geldiğinizden niyeti ene, mına Orozo ayında, Ramazan ayında egerde kayneneme kandaydır bir negatifler bolsa, bir жаман сөздөрдү айтып алган болсом, кечирсин деген bir ниеттерде ушундай bir сюрприз уюштуруп атат да эне. Мынакей, кана колуңузга кармаңыз, келиниңиз менен сүйлөшөбүрүңүз, эне. Жақсы. Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Жақсы, Құдайға шүкір. Отырам. Туған күніңіз менен. Рахмат. Құттықтағаныңызға рахмат. Өзіңіз. Әрдайым ушинтип өзге бар болуп жүрө бериңиз. Дуаңызды берип. Айтканыңыз келсин, айнамайдар. Эми балдарыңар менен тынч жашап эле, ден соолук болуп, иштеп жүрө бергиле. Эмне кыла? Келиниңизди сагындыңызбы? Урпаш эне. Эми сагынсам кантейин? Булар иштеп атышат, иштеп өздөрүн ошо бала чакасын бакканы жүрүшөт да өздөрү, мейли да. Эми сагынсам деле ошо балдарым бактын деп отурам да, сабыр кылып. Сүйлөшө бериңиз келиниңиз менен. Гүлнура сүйлөшө бериңиз. Тынчсыңар анан кийин ден соолук жакшыбы өзүң? Иштеп атасыңбы? Ооба, иштеп атабыз. Иш жакшы болду. Өзүңүз отурасызбы? Келинди алып, сүйүнүп отуруп калдыңызбы? Отуруп калдым. Жакшы. Сизди карап чай берип. Ооба, карап атат. Орозодон бери багып атат. Орозо тутуп алганмын дагы. Орозо кармадым.
Ооба. Былтырам кармаган, быйрам кармадым. Orzamız kabul olsun deydi. Жакшы. Кыйналбайлабы? Кыйнал, эмнени кыйналам, отурсам, жатсам, эмнеге кыйналам? Только курсагымда. Жакшы. Ошентип кармак алып отурам, оразаны. 2 gün kaldı ha emeni. 2 gün kaldı. Аз калды. 2 gün sağlık istek, Kuda kalasa. Ооба. Allah kabul kılsın. 30 gün. Sen özün tutup atar mı, tutmay atarmı? Ооба, мен жылда эле тутам, отуп атам. Ооба. Orazan kabul olsun, Allah kabul versin. Ооба. Ey Xuda perverdigar. Деп, туган күнүңүз менен ошо ден соолук, узун өмүр, дагы да жашаңында уул кыз неберелериңиздин тойлорун көрүңүз Куда кааласа. Аллах насип кылса. Ооба, мен hem жакшы ниет кылып отурам. Үйлөрүн кел Ооба. той кылып. Мындай миңда калам. Ооба. Gelip үйүңөргө жейсең өлбөй турсам экен деп атам эми. Көрбөсөм дагы. Koyun ele köp yaşaң, köp yaşaң. Катмы. Наргизан тоюн көрөсүз, Русландын тоюн көрөсүз. Олорду көргөндө. Алла Таала билет оягын мейли. Mına ene mına uşul Gülnura ejenin geliniңиздин, kızыңыздын жолугу салып koyduk başыңızga ene, ha? Rahmat. Жолук жылда эле салышат, жылда эле ушинтип. Эми мына гүл ашыкчы болду бу ел. Ha, gül başkaça oldu ene. Гүл башкача болуп кетти бу ел. Өзгөрүп кетти го. Караган сайын адам кадырына жетпей атышат да бул эсемет. Өзгөрүп атат го. Geliniz Biz de üşütüp geldik de. geliniz. Ушинтип сыйлайт да буну ям балдары келиндери. Ha, ошол да. Ошого татыктуу болуп атат да, өзүн өзү оңдоп булар. Келиндерим ушундай кылсын деп жакшы жол көрсөтүп атат экен. Рахмат ошенткениңерге, ден соолук берсин бээриңерге. Балдарыңар эс акылдуу болсун, силерге күйүндүү болсун. Жырган пайпайган чалып болсун, сен пайпайган байбиче бол. Falan kızım kını orayın, falan balam kını orayın öyle jeteleş maşinaga düşüp al öyle maşinanı minip alıp yürüyor gile. Karganda yap. Айтпаңыз. Hem işte şu baldarım bakıp atacak emi. Rahmat. Şunday kılıp baldarım bakıp bana da üşüntüp yönetse. Men kanca suyunup tövüm kökke jetip atat. Ушундай sürpriz kılat dep güttüңүz beleni. Мындай ойма деле келген жок эле. Жөн эле куттуктап коюшчу элем. Гүл ашыкчы болуп турат. Gülдün betine menin kaynanam emes, menin apam dep жазганы дагы өзгөчө болду, ene. Rahmat. Ошенткенине. Чоң рахмат. Мейли. Өздөрү ушундай жакшылыктарды көрүп жүрө берсин буларым. Туылган күндөрүндө балдары куттуктасын, келиндери куттуктасын. Şunday yaşlılıklarda görsün balam benim gelin. Özlerine kaydattı şu dile. Ne bileyim. Sözsüz. Sözsüz. Kuda kalasa sizdin balağınız da, sizdin geliniңiz da baldarынан ушинтип жакшылыктарды көрөт да, ne? Oo, şöyle ayıp otam bu. Yaşlılıklarda görsün şu. Ya Allah Kuday özünü sıktı. Ene bir şul 10 balаны çoңoytуу bir оор bolsa керек ha ene. Özüңüz çoңoyttuңuzбу же çoңойгондон кийин кеттиби абышкаңыз? Özün ele çoğaytosun hem çoğaygıçan. Anan giyin çoğaygonda hem biri bakıp ketecektiler. Biri aldındaki çoğaygonları kiçine jardan bolup kalat da özüňe. Anan birinci kıyınçılığı var falan. Ele azırkı учурда kaynana менен gelindin ortasındagı mamileni kanday dep bağlaysiz siz? Hem yaşlar sal bizdi malımızdan başka zaman bile. Adamların peyliyen başkalı. Hazır hem zamanla jarışa dep koyuyoruz hem sar. Hazırkı yaşlar çorturakta. Mınday sawırı jok deysizbi? Çort degen emi şonda. Şu emi bizdiki ilgeri kıllar çoğunuları zaştili. Sağlı bolgon eken. Hazırkılar onda emes dep kalat. Hazırkı kempillerin bäri. Oşun sığarınday. Birok ar bir özünün zamanına jaraşa da, ene al wagtda gelinler menen azırkı gelinlerin ayırması demek asman menen jerde eken ha ene. Şunday da. Siz kaynanangizga kantip kızmat kılçı eleňiz ene bir? Kızga aytıp beresizbi?
Kaynem bir emese iki kaynem var ile. Çoğun esiyen var ile. Özün çalımın apası dağı var ile. Ökön teңілемен урматтап қарағанмын. Өзүбүз немеге жайгаштырганбыз. Баары колубузда эле. Ошо. Жакшы эне. Күнөр эже бир сүйлөшүп бүттүңүзбү же дагы сүйлөйсүзбү? Коштошуп коюңуздар. Оорубаңыз. Дайым ден соолукта болуп, биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрөрүңүз. Айтганың келсин эми өзүңөр ден соолукта болгула. Алла Таала көптүн көлдүн катарында ден соолук берсин. Жолуңар ачык болсун, ишенеңер ачык болсун. Азыркы заман олку солку болуп атат. Ушу Алла Таала жардам берсин. Жаштардын пешенеси болсун. Оңолсун заманыбыз. Ушуну тилеп отурабыз биз эмиле. Жаштарыбызга оңолуп кетсин заманыбыз. Айналайын. Орус сыркы эм көбөйүп атат. Ушуларга Алла Таала жардам берип, жаштардын пешенеси болсун, жол ачык болсун деп отурабыз. Биздин тилегибиз ошол. Эне Гүлнура келиниңиздин кайсы тамагы жагат эле сизге? Кайсы тамагын сагындыңыз өзгөчө? Тамагы эми ар кыл тамактарды кылып берет эле, баарын эле билбейм. Кээ айтат да, мисалы, келиним мантысын жакшы сагындым, келиним ашын сагындым депчи. Бул немелери жакшы кылат эле, камырокоттарды. Камырокоттардын сагындыңызбы, эне? Гүлчатайды сагындыңызбы? Ооба. Гүлнур эже, кайненеңиз сиздин Гүлчатайыңызды сагынып тур. Эми июнда келсеңиз, эми келип эле Гүлчатай кылып бериң эми. Куда кааласа. Келимде отат го. Алла. Тооба кылдык. Эми келиниңизге бир бата берип коюңуз. Эми Кудайга шүгүр. Эми ушулар бактылуу болсун. Ата-энеси менен, ырыс-натмеси менен болсун, балдары тынч болсун, ден соолук берсин. Алла Таала атасына дагы, баласына дагы. Балдары, кыздары мандуу балдардан болсун. Ата-энесине бүйүмдүү болсун. Ушу да биздин тилегибиз эми. Ата-энеси бүйүмдүү болсо жакшы болот. Балдарым эс акылдуу болсун. Ушу биздин тилегибиз. Сабалап балдарым жакшы чыкса да я, ошол күн бизге рахат, ошол күн бизге рахат. Келетам токкой аралап, кекилик жөнүн сабалап. Келиним жакшы чыкса да я, ошол күн бизге рахат, ошол күн бизге рахат. Бар болуң эне, бар болуң. Өтө сонун, үнүңүз деле жайында экен, обонуңуз деле жайында экен эне. Аркылуу болуп чыгып атат. Сонун, ырдас. Мына келиниңизге болгон ырыңыз, бул мынакей жакшы келин, демек рахат экен да бул жашоонун. Өзгөчө кайненелер үчүн да рахат да. Алты кабат агданам, алтыга бөлүп тагынам. 6 ай бою көрүп өтсөм, мен балдарымды сагынам. 7 кабат агданам, 7ге бөлүп тагынам. 7 ай бою көрүп өтсөм, мен 7 кызымды сагынам. Келиндерим сагынам деп коюшкан. Болду эми, рахмат айта элем сага дагы, ушу көтөрүп келгениңе рахмат. Рахмат эне, рахмат. Сизге да рахмат. Бала чакаңдын күнү күчүн көргүлө, силер эмне тилесеңер максатыңарга жеткиле. Ушундай сыйларды бала чакаңардан көрө бергиле бардыгыңар. Ишиңерге ийгилик болсун, башыңарга бакыт консун. Дайым жолуңар ачык жүрө бергиле силер ушундай иштер менен. Рахмат, ушунчалык көтөрүп келгениңе сенине чоң рахмат айтам.
Омин эне. Болуптур. Сиз да тынч болуңуз. Омин тынч болуңуз. Заманыңыз тынч болсын. Болуптур эне. Тынч болуңуздар. Эми Өчүрдүң болду? рахмат ушунчалык мени сыйласаң. Сени да Кудай сыйласын. Ушундай сый көрүп жүр балдарыңа. Сенен. Карыганда. Жашыңды берсин. Менетти карыганда берсин дөөлөттү дейт. Карыганда бәринен сый көрүлү. Ишке алым жетпей калган балда сый көр балдарыңа. Омин эне. Мен тынч болгула. Бала чакаң менен. Бала чакаң башында бакыт болсун, Куда. Шулар рызкылуу балдардан болсун, ата-энеси менен, рызк-нәсибеси менен болсун. Омин. Эне бүгүнкү сюрприз жактыбы сизге? Жакты. Өзгөчө гүлү жакты деп атасыз, Ооба. Ушул бүгүн биз атайын ушу мен энем деген программа эне сизге эми жок дегенде үнүн угузат, Кудай кааласа, мына ссылкасын таштаба энебизди. Ушул жасалган программанычы. Демек сизге жаккан болсо, биздин дагы программанын максатына жеткен болобуз деп бир ниет кылабыз эне. Ооба. Ошон үчүн биз сиздин ушул куттуу жайыңызга келип, 80 жаш бүгүнкү туулган күн сиз үчүн торколуу той да бул эми. 80 жашка чыгыш дагы өтө оңой эмес, туурабы эне? Мына ушул туулган күндү өзгөчө белгилеп коелу деп ушу Гүлнура келиниңиз ниет кылган экен. Мынтип архивге алып калтырып атабыз. Интернетке салабыз, Кудай буйрса, YouTube'га салабыз эне. Сизди өмүр бою көрүп турат. Небере чеберелериңиз, кыбыраларыңыз да көрүп турат эне. Ооба. 100гө чыгыңыз, Кудай буйрса, 100гө чыкканда да келели, сизди куттуктап, ушинтип сүйлөп туралы эне. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биздин алдыда дагы телефон номерлорубуз жазылып турат. Кимде дагы ушул ошогон Урпаша эне сыяктуу өзүнүн апасын, же кайненесин, же тайнесин куттуктагысы келсе, анда төмөнкү жазылып турган номерлорго чалып биз менен байланышсаңыздар болот. Биз жети дубанга кызмат кылганга даярбыз. Мен энем программасы ушу менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.